Кыргыз Республикасынын жогорку бийлик бутагы 3 бөлүктөн турат. Алар аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана сот бийлиги. Мыйзам чыгаруу бийлигинин эң жогорку структурасы парламент, жогорку кеңеш, спикер. Парламенттин курамы депутаттардан жана фракциялардан турат. Депутаттар комитет жыйындарына биригет, жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мамлекеттик бийликтин бөлүштүрүү принцибин сактоо менен мыйзам чыгаруу бийлигин жана контролдоочу функцияларын өз ыйгарым укуктарынын чектеринде жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган болуп саналат. Жогорку кеңештин конституциялык курамы 5 жылдык мөөнөткө шайланган 120 депутаттардан турат. Жогорку кеңеш конституцияда каралган ыйгарым укуктарын регламентте аныкталган тартипте жүзөгө ашырат. Жогорку кеңештин сессиялары сентябрдын 1 жумушчу күнүнөн башталат жана кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин уланат. Сессиялар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин аткаруу менен башталат жана аяктайт. Сессиялар жогорку кеңештин жана анын органдарынын жыйналыштары таризинде жүзөгө ашырылат. Жогорку кеңештин сессияларынын ортосундагы мезгилде төрага президенттин, өкмөттүн же жогорку кеңештин депутаттарын 3-төн 1-ин кем эмесин сунушу боюнча жогорку кеңештин кезексиз сессиясына чакырат. Кезексиз сессиянын чакыруу жөнүндө сунуш себептерин, кароого сунушталган суроолорду жана өткөрүү мөөнөттөрүн көрсөтүү менен төрагага жиберилет. Жогорку кеңештин кезексиз сессиясы келип түшкөн сунуш жогорку кеңештин катталган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен төрага тарабынан чакырылат. Кезексиз сессия жогорку кеңеш тарабынан сунушталган маселелер боюнча чечим кабыл алынгандан кийин аяктайт. Жашыруун добуш берүү жол жобосу камсыз кылуу үчүн жогорку кеңеш убактылуу комиссияларды түзүү үчүн каралган тартипте эсептөө комиссиясын шайлайт.